Assalamu alaikum. Ақташ айыл өкмөтүнүн Ақташ айылына 90 тонна көмір түшкөн. Арзандатылган баада 5 сом 50 тиындан алып кетсеңиздер болот. 20 тонна калды ал мээде остатка. Ошо 70 тоннасы сатылып бүттү. Алып кетсеңер болот арзандатылган баада 5 сом 50 тиындан. Биlalmanын көмүрү Кичалай. Assalamu alaikum айылдаштар. Мынаки көмір кайра дагы келди. Орешка эйленген, майдасы жок. Алайдын сары моңол көмүрү 10 сомдон. 16 январ Мирмахмудов айыл өкмөтү Кыргыз көмүр ишканасынан келип түшкөн 4 сом 80 тыйындык көмүр. Канча тонна бар? Ушун калды да 5-6 тоннадай калды да. Кыргыз көмүр ишканасы тарабынан келип түшкөн 4 сом 80 тыйындан. Азыр 6 тоннадан ашык көмүр турат бүгүнкү күндө. Мешоктоп сатып атышат. Элдер алып атат, мешоктоп сатып атасың да? Ооба, элдер алып атышат. Кыргыз ата айыл өкмөтүндө көмүр сатылып атат. Кайердеки көмүр? Алайдын кайери? Сары моңол. Канча сом болду? Басы? Канча деп атат? Канча деп атасыңар? Деме биз пакет ачып алып туруп 15 тонна пакет ачышыбыз керек да. Я турлай колун эме. Азыр эми мына 5 миң алып келдик, эми кылабыз да кудай болсо. Басы канча болду чоңолай? 9дан. Сары моңол, а? Сары моңол. Канча тонна алып келдиңиз? 16. 16 тонна. Тагап келесизби? Аракет кылабыз, эми көмүр оякта суук болуп, бир аптада келди. 30 градус суук. Шундай болот, кыйынчылык. Немеңизде калган паспортун сүрөт болсо да. Так, чоңолай көмүрү. Жакта сүлүктүү көмүрү. Кыргыз ата айыл өкмөтүндө сүлүктүү көмүрү БКсы сатып атат. Сүлүктүү 9 сомдон 10 сомдон сатып атат. Чоңолай 9 сомдон сары моңолдуку. Нариман айыл өкмөтүнүн Жиделик айылында азыркы учурда 3 тоннадай көмүр бар. 5 сом 80 тыйындан жарандарга сатылып жатат. Дагы 2 күндөн кийин бул жерге көмүр келип түшөт. Керектөөчүлөр болсо 5 сом 80 тыйындан келип алып кетсеңиздер болот. Мына ушу Нариман айыл өкмөтүнүн алдында майда көмүр 3 сомдон сатылып атат. Кимге керек болсо келип алып кетсеңер боло берет. Бул майда көмүр 3 сомдон. 16 январ Көкжар айыл өкмөтү. 5 арча көмүрү бүгүн 80 кече 80 тонна келген, бүгүн таратылып бүттү. Эртеңки дагы 60 тонна келет, 2 кова. 3 сомдон 5 арча көмүрү. Көмүр канча сомдон? 3 сом, а? 3 сомдон мына айыл өкмөт. Элге болсун деп 3 сомдон. Жакшы эле күйүтабы, элдер жакшы алыптабы? Бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдиновдун тапшырмасы менен 78 социалдык көмүр базалары ачылган. Учурда ошол аталган көмүр базаларында көмүрлөр сатылууда. Бул ошол жалпы Ош облусунун аймагында ачылган. Бүгүнкү күнгө чейин 10 000 тоннадан ашык көмүр сатылды. Азыркы учурда 400 тоннага жакын запас бар. Ал жерде көмүр эч качан түгөнбөйт. Эгер түгөнгөн болсо дагы ушул бир күндүн же болбосо 12 сааттын ичинде кайра алып келип, ушу карьерлерден алып келип атышат. Ошо аталган социалдык базаларда 5 арча, Белалма, Мурдаштын көмүрү сыяктуу ушул Ош облусунун аймагында көмүр карьерлеринен чыккан көмүрлөр сатылып атат. Ошол эле учурда перитикуал көмүрдө дагы суроо талап күч азыр. Перитикуал ошол
көмүр карьеринин дагы көмүрү өзүнүн ал Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүндө ошо Фуркатта өзүнүн базасы бар. Ошол жерде 6 сом, 6,5 сомдон ал жерде да сатылып атат. Бирок ошо алуучулар көп болгондо байланыштуу күндө төгөнүп атат. Бирок ошол ар күнү алып келип түшүп атат. Ал эми ушул көмүрдүн баасы интернет айдыңында соц тармактарда 9 сом, 10 сомго чыкты деген маалыматтар боюнча бизде ошол тиешелүү кызматтар, ошол антимонополия, салык кызматы, ошондой эле ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын тиешелүү адистери менен биргеликте рейдтер өткөрүп атат. Бүгүнкү күнгө чейин антимонополия кызматы менен жалпы ушул ортомчулар, жанагы көмүр саткан ортомчулардан 20дан ашуун текшерилген. Ушул көмүр саткан жерлер, алардын 9-уна ушул бааны наркты себепсиз өстүргөн үчүн алардын 9-уна бүгүнкү күндө антимонополия тарабынан штрафтар салынды, айыппулдар. Мындан сырткары ушул ар дайым ушул көмүрдү баасын көзөмөлдөө боюнча, аларды кымбаттатпоо боюнча рейдтер жүрүп атат. Бул маселе азыркы учурда Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдиновдун жеке көзөмөлүндө. Ошондуктан ушул көмүр алуучулар, ушул Ош облусунун тургундары арзан көмүр алам дегендер ошол Ош облусунун аймагында ачылган 78 көмүр базалардан жашаган жерлеринен ушул айыл өкмөт башчыларына, же болбосо айыл өкмөт кызматкерлерине кайрылса болот. Аларга ушул 5 сом, 5,5 сомдон баасы ашпаган көмүрлөрдү ушул айыл өкмөт кызматкерлери соц базадан алганга шарт түзүп берет.